Социалдык тармактарда Кара Суу районуна караштуу номер 66 Ленин атындагы орто мектепте жолукчан кыздар сабакка киргизилбей жаткандыгы тууралуу маалымат тарады. Буга укук коргоочумун деп өзүн тааныштырган Кубанычбек Бакировдун интернетке чыгарган тасмасы себеп болду. Анда окуучулар билим уяга кирерде жолуктарын чечикирерин айтышкан. Бирок азыр жолук салынып келдим жерге чейин, мен көрдүм сени. Анан келгенден нерге тургандан кийин тизилип тургандан кийин бияка киришти. Кайра жолуңар чечип койдуңар, Азыр сен дагы чечтиң. Сенден бөлөк дагы окуучулар барбы, жолун колонуп жүргөн? Кайра чыкканда так аласың. Кубанычбек Бакиров номер 66 мектепке экинчи ирет 23 апрелде барып, күзөтчүсү менен айтыша кетип ортодо ызы чуу чыккан. Мындан улам ал ошол эле күнү милицияга арыз менен кайрылган. Учурда иликтөө иштери жүрүүдө. Жалал Абад облусунун жашоочусу 39 жаштагы жаран ошол 23 апрель күнү үстүбүздө жылдын. Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Анда ошол жогоруда айтылгандай Кара Суу шаарында жайгашкан Ленин атындагы орто мектепте ошол анын айтышы боюнча ошол айрым бир ошол окуучулар аларга кайрылып бизде жолуксуз киргизип атат деген бир кайрылуулар болгондугун, ошол боюнча тартканы барганда киргизбей койгондугу боюнча анан мыйзам чегинде чара көрүүнү бериңиздер деп өтүнүп арыз менен кайрылган. Бул арызы кабыл алынып ошол 23 апрель күнү Кара Суу райондук иштер бөлүмүнүн бирдиктүү реестрге катталган. Экинчи жолу барганда мен мисалы бир аз немерак мындай сабатсызыраак бирөөнү коюп коюптум. Ошо күч колдонуп чыгарып салды экинчисинде. Ал биз чын кайрылган жок бизге окуучулардан. Ал бизде видеого тартылган, 5 апрелде видеого тартылды, кечээ күнү 23 апрелде видеого эле тартылды, жолуктарын чечип атабыз деп өздөрү моюнга алышты. Эжекелер өздөрү деле жолук менен келген уруксат эмес деп өздөрү деле моюнуна алып атышат да. Мен азыр ошол интернетте сөз болуп жаткан Кара Суу районуна караштуу номер 66 Ленин атындагы орто мектептен дал өзүнө келип отурам. Тилекке каршы бул жерде күзөтчүлөрү пандемияны мисал келтирип бизди ичкери киргизген жок. Азыр биз ошол мектеп жетекчилигинен окуучулардан ушул маселе боюнча комментарий алганга аракет кылабыз. Бул райондогу эң чоң мектепте 3200дөн ашык бала билим алат. Мында жолук салынган 23 кыз бар экен айтылууда. Окуу бөлүмүнүн башчысы Зухра Атаева жогорудагы маалыматтарды төгүндөп, жолукчан кыздарга эч кандай кысым жок экенин билдирди. Например, ошондой деп претензия коет экен, что мы заставляем их снимать. Нет, мы не заставляем. Мына кирип көрсөңүздөн болот, отурушат. Жолу кийинип отурушат кыздар. 23 кызыбыз бар шундай, отурушат. Даже биринчи класстан бар, экинчи класста бар, ар классларда бар. 11 класстан бар шундай кызларыбыз. Мы тийип албайбыз биз. Раз уже шундай кеттими, разрешаем. Потому что не только биздин мамлекетте, башка мамлекетлерде ham жолукту оронуп жүрүшөт. Ал эми окуучу кыздар болсо 2021 жылдан баштап ак жолук салынууга гана уруксат берилип калганын айтышты. Азыр чечпей эле киребиз, бирок мурда чечип киргиле дешү. Азыр жолукка уруксат бар. Азыр ором киребиз, ак жолукчан разрешение бар, азыр ак жолукчан киребиз да. Ну, эми разноцветный кийүүгө уруксат эмес да. Мектепке киргенде чечип кирем да. Мектепке киргенде чечип кирип атасыз. Жолук маселесине аларга мындай көбүнчө маани бербестен, көбүнчө балдардын тартип тарбиясына, билимине маани берели деп ошондой чечкенбиз. Буга чейин болуп келген бул нерселерди. Бирок акырындык менен ата энелер сүйлөшүп келгенбиз. Мындай болуп блогерби укук коргоочу келтирип өзүнчө ажыратаж кылган эмес. Оромол эч кандай билим алууга тоскоолдук жаратпайт. Ошон үчүн биздин конституциябызда белгиленген ар ким дин тутуу эркиндиги берилген дегенден кийин биз конституцияны бардык закондордон өйдө көтөрөбүз, өйдө сыйлайбыз. Ошон үчүн урматтуу мугалимдер, биз ошол конституция менен законубузду билбей атсак силер үйрөтүшүңөр керек эле. Наоборот, биз силерге үйрөтүп калып атабыз. Окуучу кыздардын жолук салынуусуна тыюу салуу боюнча буга чейин да фактылар катталган. Мындан улам Билим берүү жана Илим министрлиги бул маселени чечүү үчүн мектептерде жолук салынууга уруксат берген. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион, Ош.